Жума күнүнүн башкы окуяларын назарыңыздарга сунуштайбыз. 11 каналынын түз эфиринде ал кабарлар менен мен Мамат Садык Багышев тааныштырам. Кутман кечиңиз менен. Бишкекте өзүндө болгон кабардан баштасак, Бишкекте автоунаа коюп кеткен 2 мектеп окуучусунун абалы оор, ал эми коюп кетип качып кеткен айдоочунун автоунаасы табылды. Ал эми белгисиз куралчан адам Орусиянын Хабаровск аймагындагы федералдык коопсуздук кызматынын имаратында ок чыгарып жыйынтыгында 2 кызматкер каза болду, кол салган адам жеринен өлтүрүлдү. Бул учурда Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеевдин дагы бир мүлкү мамлекеттин карамагына өттү. 21 апрелде Бишкек шаарындагы Сапатком бизнес борборунун ижарачылары кире алышпай калышкан. Бул жана башка кабарларды алдыдагы жарым саат аралыгында толугураак баяндайбыз. Дегенде Бишкектин өзүндө болгон кабардан баштайлы. Бишкекте автоунаа коюп кеткен 2 мектеп окуучусунун абалы оор. Бул туурасында 11 каналына номер 3 шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков төмөнкүлөрдү билдирди. Да, они лежат, они очень... Эки баланын тең абалын өтө оор дегенден алысмын, бирок оор бойдон калышууда. Экөөндө тең баш жаракаты катталган, ички органдары жабыркаган эмес. Бирөөсүнүн далы, экинчисиники болсо бутунун томогу сынган. Азыркы учурда 2 окуучу тең биздин медицина кызматкерлеринин карамагында. Эгер керек болуп калса, атайын аппаратты дагы колдонууга даярбыз. Эске салсак, бүгүн күндүзү Бакаев жана Ремесленная көчөлөрүнүн кесилишкен жеринде номер 74 мектепте 3 класста окуган 2 окуучуну Mercedes-Benz С класс үлгүсүндөгү машина коюп кеткен. Алар жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган. Айдоочу өз кылмыш ордунан өз изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын 08 KG 382 AF номеру табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда машина Чүй областынын Маловодная аймагында каттоодон өткөн. Кошумча маалымат бар адамдар төмөнкү телефондорго байланышса болот. Дүйнө кабарларына келсек, белгисиз куралчан адам Орусиянын Хабаровск аймагындагы федералдык коопсуздук кызматынын имаратында ок чыгарып, жыйынтыгында 2 кызматкер каза болду. Атышууну уюштурган адам Орусиянын жараны 18 жаштагы ошол эле жерден ок тийип көз жумду. Анын мындай кадамына эмне себеп болгону такталууда. Бул арада бүгүн Париждин көчөлөрүнүн биринде түнү куралдуу атышууга Ислам мамлекеттик террордук тобу жоопкерчиликке алганы белгилүү болду. Аталган окуядан 2 полиция кызматкери каза болгон. Алардын бирөөсү атышуу учурунда каза тапса, экинчиси учурда кармоого аракет кылышууда. Бул окуянын артынан өлкө президенти Франсуа Олланд өкмөттү чукул жыйынга чакырды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Пьер-Анри Бранденин айтымында, ал киши машинасын полициянын автоунаасынын маңдайына токтотуп, ок жаадыра баштаган. Андан кийин жөө качууга аракеттенгенде полициячылардын огунан өлгөн. Эске салсак, Францияда шайлоо мерчемделген буга байланыштуу коопсуздук иштери күчөтүлдү. Президенттик шайлоо тууралуу бир нече мүнөттөрдөн соң кененирээк айтып беребиз. Жаңылыктарды улантабыз. Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеевдин дагы бир мүлкү мамлекеттик карамагына өттү. 21 апрелде Бишкек шаарындагы Сапатком бизнес борборунда ижарачылар кире албай калышкан. Эшик тоскон милициялар имаратка эч кимди өткөрбөй коюшкан. Бөлмөлөрдү ижарага алып иштеген жеке ишкерлер наразы болушууда. Нариман Тулеевдин айтымында имаратты мүлк фондусунун тапшырмасы менен каржы полициясы келип ээлеп алды. Ал билдиргендей, каржы полициясы менен милиция ижарачылардын мүлктөрүн алууга уруксат бериш керек болчу. Анткени имарат ичинде жеке ишкерлердин менчик мүлктөрү жана документтери калып калды. Эске сала кетсек, бүгүн эртең менен Сапатком ишканасынын имаратын милиция тосуп алып, ижарачылар кире албай калышканын жеке ишкерлер кабарлаган. 11 каналына мамлекеттик мүлк фондунун аталган объекти тууралуу буларды билдиришти. Менчикелерine bir neçe 6 жолу кат түрүндө сунуш берилген. Соттун чечимин аткаруу боюнча ал сунуштарга эч кандай реакция болгон эмес. Декабрь айында мүлк фондунун чечими чыккан. Полицияга бул мамлекеттик зданияны өткөрүп берүү боюнча. Андан кийин дагы бир нече сунуштар берилген. Соттун чечимин аткаруу боюнча, бирок соттун чечими аткарышкан эмес. Жаңылыктарды баяндоону улантабыз кийинки бөлүктө.
Франция эли 23 апрелде жекшембиде боло турган шайлоонун биринчи айлампасына даярданууда. Талапкерлердин көптүгүнөн бул ирет жыйынтык кандай болоору айтуу кыйын. Ал эми кыргыз тилин шаардык мектептердин окуучуларына окутуу башталмай болду. Министрлик бул ирет атайын иштелип чыккан жаңы программанын алкагында ишке ашат деп убадалашууда. Борбор калабыздын Курманжан Датка аянтында китеп кербени жүрүшү өттү. Андан сырткары өлкөбүздүн бардык мектептеринде жана китепканаларында 17 апрелден 27 апрелге чейин уланат. Толугураак алдыдагы мүнөттөрдө. Франция эли 23 апрелде жекшембиде боло турган шайлоонун биринчи айлампасына даярданууда. Президенттик шайлоонун биринчи турунда 11 талапкер ат салышууда. Алдыга суурулуп чыккан 2 талапкер 2 аптадан кийин кайрадан эле жарышка түшөт. Сурамжылоолорго караганда президенттик жарышта 4 талапкер алдыда баратат. Саясий майдандын экинчи жагында ашынган окуучулардын Улуттук фронт партиясынын талапкери Марин Ле Пен турат. Ал дагы Европалык биримдикке каршы чыгып жатат. Ал адегенде 6 ай евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эгер ал максатына жетпесе, ошондо гана референдумга элдин таразасына коюуну керек деп сунуштайт. Дагы бир талапкер мурдагы оңчул премьер-министр Франсуа Фийон. Ал адегенде эле күчтүү талапкер катары оозго алынып башталган, бирок анын аялы менен 2 баласы мамлекеттин каражаттарынан мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталып жаткандыктан шайлоо өнөктүгү жаңжалдар менен коштолууда. Бишкектин орус тилдүү мектептеринде кыргыз тилинде сабак берүү колго алынбай болду. Мамлекеттик тилди окутуу маселеси улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашат. Аталган пилоттук долбоор кийинки жылдан тарта калаадагы ондогон мектеп жана дагы бир катар гимназияларда билим алган окуучуларга үйрөтүлүп башталат. Бул жааттагы сөзүбүздү Билим берүү министрлигиндеги кыргыз тилин өнүктүрүү секторунун жетектеген Эльмира Назаркулова айым менен улантабыз деп турабыз. Куш келдиңиз, Эльмира айым. Адегенде толуктап кетесизби маалыматты? Кыргыз тилин орус тилдүүлөргө окутуунун кандайдыр бир башка жолун иштеп чыктыңыздарбы же канчанчы класстардын окуучуларына үйрөтүүгө даярданып жатасыздар? Бул программа жаңы башталып атат. Бишкек шаарында 11 мектептер кирилген. Апробациялоо программасы башталып атат. Бүт баары кирбейт. Бул программага конкурс менен өткөн мектептери гана киришти. Пландар боюнча сентябрдан жаңы окуу башталганда башталат, класстарда окуганы. Бирок азыркы этапта мугалимдер окуу өтүп атат. Кандай гана балдарга ошо сабактарды эки тилде берет, ошо методикаларга үйрөнүп жатышат. Казырынча балда ошо орус класс мектептерде балдарга андай талап коюлган жок. Орусча, кыргызча гана сүйлөсүңөр, жалаң эле кыргызча өтөт деген андай талаптар жок. Мугалимдер окуп, сертификация өткөндөн кийин пландарды бүт баарын иштеп чыккандан кийин анан гана мектеп акырындап баштап өтөт сентябрдан. Бирок биринчи баштаганда башталыш класстардан башталат окуулары. Алар академический сабактардан биринчи башталышы болбойт. Мындай коммуникативдүү сабактардан баштайт. Ага мисалы физкультура, музыка, сүрөт сабактар кирет. Биринчи бири-бирин түшүнүп, бири менен сүйлөшүп баштап, анан гана академиялык сабактарга. Жакшы экен, Эльмира айым. Негизи айрым мектептерде кыргыз тилин анча билбеген мугалимдер бар экенин билебиз. Ал эми эне тилди окутууда аларды даярдыктары атайын өтүшөбү же кандай? Негизи азыркы муундагы кыргыз тилин үйрөнүүдөгү каалоосу, далалаты канчалык азыркы кадрлардын? Казырынча ошо 11 мектептин арасында мындай топтор түзүлөт. Ошо топторго программа ашылыш үчүн мугалимдер алынат. Баары тең алынбайт. Кыргыз тил билбеген мугалимдер алар жалаң гана методика үйрөтөт. Балким алар 100% орус тилинде өткөрөт. Көп тилдүү билим берүү программасы ал андай кыйноо менен кирбейт. Мугалимдер кыргызча, орусча биле турган, алар жарым-жартылуу ошондой способ менен киришет. Орус
жалаң сүйлөгөн мугалимдер алар орусча эле үйрөтөт. Бирок ошо сабактарды пландаштырганда биз көрөбүз кайсы сабакты кайсы тилинде өтсө болот. Ошон үчүн өтө эле мындай кыйнаган программа болбойт мугалимдерге. Туура, эми дагы бир суроо берейин деп турам. Тил үйрөнүүдө дайыма окуу куралдары жетишсиз деген жүйө айтылып эле келет. Айрыкча орус тилдүүлөр тилди үйрөнгүлө дейт, бирок татаал болуп жатат деп наразы болгондорду угуп эле келебиз. Бул жаатта министрлик эмне иштерди аткарып жатат? Жөнөкөйлөштүрүү жолдору барбы? Азырынча жаңы стандарттар иштелип жатышат. Жаңы китептер ошо программа боюнча да ушундай заказ берилген менен иштелип жатышат. Ошол китептер биринчи биздин апробация болуп жаткан мектептерге таратылат. Алар апробация өткөндөн кийин анан бүт мамлекетке аракеттенет. Ошо жакшы апробациясы өтсө, анан башка мугалимдерге, башка мектептерге да берилет. Рахмат, Эльмира. Биз Билим берүү министрлигинин өкүлү Эльмира Назаркулова менен кыргыз тилин мектеп окуучуларына үйрөтүү иштеринин башталышы туурасында маек курдук. Коңшубуз Казакстан латын алфавитине өтүү боюнча саясий чечим жасап, жыл аягына чейин бирдиктүү стандарт кабыл алуу керек деген чечим билдиргенден тарта эле Кыргызстан бул маселени качан баштайт деген суроо көтөрүлдү. Дегенде эле парламентте отурган айрым депутаттар бизде да эртеби кечпи латын алфавитине өтүү зарыл деп айтып атышат. Жок дегенде адистерди даярдап баштоо керек дешти. Тактап айтканда дүйнөлүк агымга ылайык 2040 жылы толук латын арибин колдонууга мажбурлук бар дешти. Башка мамлекеттердин тажрыйбасын алганда көз ачып жумгуча бул процесс өтөөсүнө чыгып латынды колдоно калган мамлекет деле боло элек, бирок расмий түрдө бул арипти расмий бир катар мамлекеттер колдонуп келе жатышат. Мына ошол мамлекеттер тууралуу төмөнкү маалыматтарды сунуштайбыз. Латын арибин өткөн коңшу мамлекеттер тууралуу маалымат. Түркия. Мустафа Кемаль Ататүрк башка реформалар менен катар түрк тилин латындаштырууну колго алган. Көз карандысыздыкка болгон күрөш токтогон соң, тактап айтканда 1923 жылы бул аракеттерди баштаган. Ошол маалда консерваторлор ийгиликке жетпесин айтып сындашканы бир. Бирок арипти өзгөртүү ишке ашып, ушул кезге чейин латын ариби колдонулуп келет. Жалпысынан 30 тамга болуп эсептелет. Өзбекстан. Коңшу Өзбекстан 93 жылы латын арибине өтүүнү кабыл алган. Тактап айтканда Совет доору кулаган соң алфавитти өзгөртүү процесси узак убакыт бою жүргөн десек болот. Ушул кезге чейин кирилл ариби да колдонулуп келет. Тилчилер бул туура кадам болгонун, бирок латинизация саясаты туура эмес жүргүзүлгөндүктөн анчейин актуалдуу болбой жатканын айтып келишет. Азербайжан. Бул мамлекет 2001 жылы эле латын арибин өткөн. Азербайжан баш аягы 5 рет алфавитти өзгөрткөн. 25 жылга чейин болсо араб арибин колдонушчу. 39 жылдан 2001 жылга чейин кирилл колдонушту. Ошентип КМШ мамлекеттеринин ичинен латын арибин өткөн мамлекеттердин бири Баку болуп эсептелет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев казак арибин латынчага өткөрүү ишин баштоосун жакында эле өкмөткө тапшырды. 40 жылы 13 ноябрда казак тилин латын арибине орус графикасына негизделип түзүлгөн алфавитке өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Учурда казак арибинин латынча варианты Түркиядагы жана бир катар өлкөлөрдөгү казак диаспорасы тарабынан колдонулуп келет. Бирок расмий макамын алган эмес. Түркмөнстан. Ашхабад болсо 1993 жылы өткөн. 2000 жылдан тарта мамлекеттик документтердин баары тең латын арибинде жазылат. Ал эми күнүмдүк турмушта кирилл тамгалары деле колдонула берет. Татарстан. Мындан 18 жыл мурун Татарстан тиешелүү мыйзамды кабыл алып, татар алфавитин латынга өтүүгө белсенген болчу. 2011 жылы толугу менен расмий түрдө өтүүсү керек эле. Бирок мамлекеттик дума федералдык деңгээлде мыйзамга чектөө киргизип койгон. Ошентип 2012 жылдан бери кирилл жана латын экөө тең бирдей колдонулуп келет. Теманы улай 1925 жылдын май айында Касым Тыныстанов кыргыз коомчулугуна улуттук жазмасын араб тамгасынан латын жазмасына өткөрүүнүн зарылчылыгы, артыкчылыгы тууралуу маселе козгоп, кеңири талкуу жаралган. Кыргызстанда алгачкы басылма Эркин тоодо 1926 чыгарылышы араб тилинде жарык көргөн. Бирок кийин 26-27 жылдары Бакудагы түркологиялык конгрессте латын арибине өтүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошентип кыргыз тили латын арибин 28-40 жылга чейин пайдаланып калган.
Латын арифинде түзүлгөн кыргыз алфавитинде 30 тамга киргизилген. Бирок айрым тыгыштар үчүн кошумча тамгалар советтик лингвисттер тарабынан ойлонуп табылган. Ал тамгалар төмөндөгүдө. Латын арифин үстүнөн иштөө Татарстанда болгондуктан аталышы яналиф деп аталып калган. Дүйнөдөгү эң көп колдонулган инглиз, немис тилинин арифи латын тамгалары менен жазылат. Кыргыз тили түрк тилдерине киргендиктен грамматикалык табияты, башка бардык касиеттери орус тилине таптакыр окшошпосун филологдор айтып келишет. Көрүнүктүү тилчилер репрессиянын курмандыгы болушканы маалым. Алсак кыргыз адабий тилдерин негиздеп эрежелерин киргизген Касым Тыныстанов дагы атууга кеткен. Кыргызстанда башка боордош түрк өлкөлөрүндөгүдөй эле араб графикасынан латын алфавитине өтүү жараяны жүзөгө ашкан. 1940 жылга чейин кыргыздар ушул жазманы колдонуп келген. Бул жааттагы кесиптешим Мирлан Айталы тил боюнча адис менен баарлашып келген. Канча жылдан бери ушул сакталып келатат бул жерде? Бул документтер мына өзүң көрүп тургандай, бул 28-ден 36-га чейин азыр выборка кылып алып келип силерге көрсөтүп атабыз. Себеби ошол кезде биздеги Кыргызстандын аймагында иш кагаздарын жүргүзүү негизинен ушу латын алфавитинде болгон. Ал эмес, мына көрүп атасыңар, ал кезде нускамалар дагы атайын Фрунзе Кыргыз мемлекеттик басмасы деп туруп, онда 34-жылы жазгы айдоо, эгин жыйноо жана пакта эгин даярдоодо боло турган айыл чарба өнөктөрүн кандай кылып байланыш менен тейлөө керек деп нускама дагы чыгып атат да. Бул жерде орусча, кыргызча, кыргызчасы бардыгы латын тилинде. Орусча ошол эле кириллица менен берилген. Анан ушул 28-жылдан бери ушул документтер 36-жылга ошол кездеги биздин ушул мамлекеттик сактоодо турат. Негизи бул мамлекеттик иштеги кагаздарда. Ооба, ал кезде мамлекеттик иш кагаздар ошол биздеги ушул мамлекет тарабынан кабыл алынган латын алфавитинин негизинде жүргүзүлгөн. Анан эки тилде жүргүзүлгөндүктөн ошол кездеги нускамага ылайык, инструкцияга ылайык кыргыз тилинде, анан орус тилинде жазылган да. Кыргыз тилинде жазылгандар мына өзүң көргөндөй бардыгы латын алфавитинде, орус тилиндеги кириллица менен берилип атат. Ал бир эле бул мамлекеттик иш кагаздар гана эмес, ал кездеги чыккан китептер дагы, гезиттер дагы ошо кыргызчасы, кыргызча гезиттер, кыргызча китептер бардыгы латын алфавитинде чыккан. Тилдин тарыхы боюнча мен адис эмесмин, бирок ошондой болсо дагы айтып коеюн. Ооба, бул биздеги турган кагаздарга караганда, бизге түшкөн кагаздардын тарыхына караганда, ошол биз ушул 19-кылымдан баштап келген кагаздарда кыргызча варианттары араб графикасы менен жазылган 28-жылга чейин. Орусчасы ушул эле кириллица менен берген. Ал эми 28-ден 36-га чейин латын алфавитинде кыргызча варианты, анан 36-дан баштап орусчасы да кыргызчасы да бир ушул кириллицага өткөн. Эң алгачкысы канчанчы жыл менен белгиленген? Биздин бул борбордук архивде турган документтерден эң эскиси болуп 1831-жылкы ушу ал кездеги Бишкек, кийин Фрунзе, азыркы Бишкектин тарыхы боюнча документтер. Эми башка кабарлардан бүгүн Борбор калабыздын Курманжан Даткатындагы китеп кербени жүрүшү өттү. Андан сырткары өлкөбүздүн бардык мектептеринде жана китепканаларында 17 апрелден 27 апрелге чейин жаш жазуучулардын кербени аттуу декада өтөт. Бул иш-чаралар китеп жана автордук укук күнүнө арналган Окурман бала өнүккөн Кыргызстан аттуу декаданын алкагында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулат. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү белгиленип атат. Ошол жерден биз бүгүн белгилүү акын жазуучуларды көргүбүз келип турат. Анан эми салтанаттуу азем болот. Ошондо китептин маанисиз жөнүндө кеңири сөз болорун күтүп атабыз. Анткени мына быйылкы жыл ыйман адеп жана маданият жылы деп жарыяланган. Ошондуктан китепке өзгөчө маани беришибиз абзел болуп турат.
Эске салсак, 22-синен 23-нө чейин Ордо калаадагы соода борборлорунун биринде китеп дүйнөсүнө саякат аттуу акцияда болот. Эми узап бараткан жуманын мына ушундай кабарлар менен коштолду. 11 каналы дүйнөдөгү жана Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарларын ыкчам жеткирүүгө аракетин уланта берет. Сиздин канал 7 күн 24 саат бою маалыматтар менен камсыз кылып турат. Аты жөнүм Мамасадык Багышев. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүз маанайлуу өтүшүн каалайбыз.